Кыргызстанда соттук, укуктук реформалар улантылып жатат. Сот реформасын ишке ашыруу Сооронбай Жээнбековдун президенттик ишинин артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп эсептелет. Анын негизинде 2019 жылдын январынан тарта жаңы кодекстер иштеп баштаган. Бул кодекстердин негизги өзгөчөлүгү жоопкерчиликке тартуу иштерин гумандаштыруу. Анын негизинде пробация институту ишке ашып жатат. Бул деген кылмыштын жеңилдигине, адамдын мурдагы жүрүм-турумуна карап, соттор жаранга эркинен ажыратуу жазасын колдонбой, ага пробацияны колдонууга мүмкүнчүлүк бар. 1 январь 19 жылдан баштап тергөө судьясы иштей баштады. Где-то бир 56 жаңы должность берилди. Ошо тергөө судьялар мурда жок болчу да. Ага чейин башка иштеп аткан эле судьялардан тергөө судьялар дайындалган. Азыр ошореки жакында эле 56 судья кошулуп штат. Ошореки тергөө судьялар кадимкидей эле иштеп атышат. Жанагындай депонированияны жазап жатышат, далилдерди депонировать эткенде. Андан тышкары дагы тергөө судьяда көп башка укуктары бар, милдеттери бар. Мисалы жана камакка алганда ошо тергөө судья маселени чечет. Анткени ал соттук контроль жүргүзүп атат да, сотко чейинки өндүрүш боюнча. Андан сырткары далилдерди сактоо иштери жүрүп жатат. Бул сотко чейинки өндүрүш убагында тергөөчүлөр жабырлануучулардан сурак жүргүзүп жаткан учурда, эгерде кимдир бирөө сот отурумуна келе албай кала турган болсо, же чет өлкөгө иштеп кете турган болсо, соттук процесске керектүү көрсөтмөлөрдү алдын ала берип коет. Бул дагы өз кезегинде жарандардын иштерине тоскоолдук жаратпай, ыңгайлуу жагдайды түзүүдө. Соттук залдарда азыр аудио, видео колдонулуп атат. Бизде 160га жакын соттук залдар бар, бүт өлкөбүздө соттордо. Анын где-то ушу 80-не жакын сот залында ошо жанагындай аудио, видео көрүнүштөр, аудио, видео связь уже тургузулган. А башка залдарды болсо дагы каражаттар бөлүнүп, ошореки башка залдарды, бардык залдарды аудио, видео связь орнотулуп атат азыркы мезгилде. Жазык процессуалдык кодекстер сот менен айыпталуучу, күбөлөр, доогерлер жана башкалар менен сот залынан башка учурларда байланышууга жол бербейт. Ал эми орнотулган аудио жана видео системалар аркылуу кайсы иш качан каралаарын, соттук чечимдерди компьютер аркылуу көрүп турууга мүмкүн. Эл арасында айрым соттордун чечимдерине нааразы болгондор, коррупциялашып кеткен деген өңдүү айыптарды таккандар да жок эмес. Ал ар бир соттун абийиринен көз каранды. Эксперттер сот тармагында мурункуга салыштырмалуу коррупция азайып жаткандыгын айтышууда. Мурункуга салыштырганда коррупция азайып атат. Анткени көрдүңүзбү, жаңы институттар кирип атпайбы? Процессуальный соглашение кирип атпайбы? Депонирование далилдер киргизип атпайбы? Аудио, видео фиксация деген бар да. Мынакей сот деген ошо аудио фиксация бүт жазылат. Кантип сүйлөп атат, кантип жүргүзүлүп атат, кандай ар бир участник процесс жооп берип атат. Ошончо мен оюмча коррупция деген азайып баратат. Соттук, укуктук тармакты санариптештирүү иштеринин алкагында атайын акт сот кейжи деген жаңы сайт ачылган. Сайтка соттор кабыл алган бардык чечимдер жарыяланып турат. Бул өз кезегинде жарандардын, кызыктар адамдардын сот аткаруучулардын иштеринин жыйынтыгын, чечимдерин интернет аркылуу көрүп, мониторинг жүргүзүп турууга мүмкүнчүлүк түзөт. Канат Жолочиев, Эмил Таалайбек уулу, Пирамида.